Өнүп чыккычакты улам суу сээп туруш керек буга. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына сок билекте ушинтип ушуну айтышат. Ушул сүмбөлүк жасоонун эң негизги процесси бул буудайды туура өндүрүү. Буудайды эгерде өз маалында кармап калбаса, анда анын даамы башкача болуп калат.
могу кичине 1-2 сантиметр чөп көрүнгөндө бул таттуу болот дагы, анан жана сүмөлөктүн таттуу болуп атканы ошондон да. Эч кандай кумшекер, таттуу кошпой эле. Эрежесин так сакташ керек. Эгерде кичине эле чөп 1 сантиметр өйдө өсүп кеткен болсо, анда ал угут болуп калат да. Мына карабайсыздарбы? Кыргыз апаларыбыздын кандай акылдуусунда ушундай нерселерди кантип ойлонуп тапкан? Мен азыркыга чейин таң калам. Кыргыз элим эч качан бөлүнбөсүн. Кыргыз элим дайыма биригип жүрсүн. Кыргыз элим дайыма алдыга өнүгүп өсө берсин.